1-fevral. Biz келишимге таандыкпыз. Ал жерде дөөттүн мүйүзүн кайрадан көтөрөм. Өзүмдү майланганыма чырактан даярдадым. Душмандарын уятка калтырам. Ал эми анын башындагы таажысы жаркырап турат. Забур 131-бөлүм 17-18 аяттар. Кудайдын дөөткө берген уадаларынын пайдасын кимдер көрөт? Бул аяттарды дагы бир жолу окуйлу. Ал жерде дөөттүн мүйүзүн кайрадан көтөрөм. Өзүмдү майланганыма чырактан даярдадым. Душмандарын уятка калтырам. Ал эми анын башындагы таажысы жаркырап турат. Забур 131-бөлүм 17-18 аяттар. Эми бул забырга Ышаядан алынган төмөнкү аяттарды кошуп окуйлу. Суусагандар, баарыңар сууга келгиле. Атүгүл, күмүшү жоктор, силер да келгиле, сатып алып жегиле. Мен силерге дөөткө убада кылган түбөлүк келишимимди, өзгөрүлбөс ырайымдарымды берем. Ышая 55-бөлүм 1 жана 3 аяттар. Айкаш-чыгаштагы окуядан кийин жашаган адам катары мен бул убаданы өз сөзүм менен мындай деп айтмакмын. Ким гана өзүнүн ким экенине жана эмне иш кылганына таянбастан бизге уулу Иса Машаяк аркылуу өзүн ачып берген Кудайды таанууга суусап келбесин, Кудай аны менен келишим түзөт. Китептин аягындагы Аян китебинин акыркы аяттарынын биринде эмне деп жазылганы эсиңиздеби? Рух менен колуктуу кел дешет. Муну укканда кел десин. Суусаган келсин. Каалоочу өмүр суусун бекер эле алсын. Аян 22-бөлүм 17 аят. Мындай убада Ышаянын убагында жашаган жүйүттөргө эле эмес, өз чаң коосун кандыруу үчүн Машаякка келген ар бир адамга тиешелүү. Кудай мен силерге дөөткө убада кылган түбөлүк келишимимди берем дейт. Бул кандай келишим? Кудайдын дөөткө болгон өзгөрүлбөс ырайымына негизделген жана ошол ырайым менен кепилденген келишим. Мен силерге дөөткө убада кылган түбөлүк келишимимди, өзгөрүлбөс ырайымдарымды берем. Ышая 55-бөлүм 3 аят. Бул сөздөрдү мен мындай түшүнөм. Мен да дөөттүн келишимине таандыкмын. Дөөткө эмне берилсе, ошого мен да Иса Машаяк аркылуу ээ болом. Бул келишимге эмнелер кирет? Мен үчүн мүйүз көтөрүлөт. Башкача айтканда, улуу бир күч мен үчүн согушат жана мени коргойт. Кудай мен үчүн чырактан даярдайт. Башкача айтканда, анын жарыгы мени курчап, караңгынын жеңишине жол бербейт. Мен таажыга ээ болом. Башкача айтканда, мен дөөттүн уулу менен анын тактысында отуруп, аны менен чогуу бийлик жүргүзөм. Жеңип чыккан адамды өзүмдүн жаныма, тактыма отургузам. Аян 3-бөлүм 21 аят. Биздин дөөткө берилген убадаларга үлүштөш болорубуз абдан таң калыштуу. Кудай ушинтип бизди катуу таң калтыргысы келет. Ар бир тынч убактыбыздын аягында ал өзүнүн кудурети жана бийлиги менен бизди канчалык сүйөөрүн жана коргоорун түшүнүп, таң калуу менен күнүбүздү баштаганыбызды ал каалайт.